Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 14 апрель ЛТР'де Билерманордо 2-сезондун 1-туру. Телекөрүүчүлөргө каршы мына ушул команда ойногону келген. Команданы ордого чакырууну баштаймын. Бүгүнкү оюнда Айнура Валижанова келген. Команда мүчөсү. Орус тили сабагынын мугалими. Айдай Мухаммеджан кызы. Команда мүчөсү педагог. Сардар Бурханов. Команда мүчөсү, эң жаш команда мүчөсү, мектеп окуучусу. Эркайым Сапарбекова. Кыргыз тили сабагынын мугалими, команда мүчөсү. Капар Момуналиев. Педагог, кыргыз тилчи. Жана команданын капитаны Халича Сасиева, юрист. Демек, бүгүн Халича Сасиеванын командасы телекөрүүчүлөргө каршы ойнойт. Кандай оюн болот? Биз 1 сааттан кийин билебиз. 2-сезон 1-тур. Сиздердин команда бүгүн дагы бир ирет премьер лигага чыгуу үчүн аракет кыласыздар. Бул сиздер үчүн түзүлгөн жакшы мүмкүнчүлүк. Мен ойлойм, премьер лигага чыгып кетсеңиздер аябай жакшы болмок. Себеби буга чейинки оюнда дагы аракет кылып, бирок чыга албай калдыңыздар. Калычам, анда сизден сөз баштасак, маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Сөз сизде. Кош көрдүк, урматтуу алып баруучу. Биздин команда оюнга даяр эле. Биз дайыма даярдыкта жүргөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү маанайыбыз дагы жакшы. Жалпы ушул турган ордодо турган билермандарга, көрүүчүлөргө, бардыгыңыздарга ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун. Бүгүн биздин оюнубуз дагы жакшылык менен бүтсүн деген бизге тилек. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, анда биз оюнду баштадык. Эсеп азырынча 0-0. Биздин даректи жазып алууну каалагандар болсо, экранда даректерди турат, жазып алыңыздар. Баарын билесиздер. YouTube'да Билерманордо деген биздин каналыбыз бар. Билерманор деп жазсаңыздар чыгат. Билерманордо Facebook, Билерман чекет ТВ күчүкчө mail.ru электрондук дарек жана Билерман асыкмсызча ордо биздин Instagramдагы дарегибиз. Ош шаарларынын көчөсү 330 Билерманор деп кат аркылуу, почта аркылуу кат жөнөтсөңүздөр болот суроолорду. Бүгүнкү биздин оюндун башкы демөөрчүсү Ош шаарынын мэриясы. Ош шаарынын мэриясына жана Ош шаарынын мэри Бакыт Жеңишбекович Жетигенов мырзага биз клубдун атынан ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин интеллектуалдар колдоп жаткан үчүн бүгүнкү оюнга 20 000 сом акча байгек катары коюлган. Ал акчанын канчасы билермандарга жана канчасы телекөрүүчүлөргө кетет, аны биз оюндун соңунда билебиз. Жана ошондой эле биздин башкы өнөктөшүбүз бул Барбол. Барболго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукцияларыңызды колдоп келет. Дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана Жарнак Борбол сиздерге ийгилик каалайт жана Таев Костюмс баарыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Демек эсеп 0-0. Оюнду баштадык. Биринчи раунд. Бүгүн ордого суроо рубрикабыз бар. Бул команда үчүн эмес, турган билермандар үчүн. Буга дагы 1000 сом биздин байгебиз бар. Ал өзү учурунда ордодон өтүп кетти. Мен билишкенде ойлоптум. Актив дизайндан сиздерге суроо. Актив дизайн бул суроосуна 1000 сом койгон. Жана ошондой эле биринчи раунддун 1000 сому 2000 сом ушул суроо коюлуп атат. Урматтуу билермандар. Ачистердин изилдөөлөрүнө карасак, бир айда орточо эсеп менен 400 миллион адам кайсы бир социалдык тармактын сторис бөлүмүнө сүрөт жүктөйт экен бир айда. Кайсы социалдык тармак жөнүндө сөз кетип жатат. Кетти минута. Instagram. Instagram'da. Stories. Анткени WhatsApp'ta статус. Facebook'ta. Stats.
Жок, история болот Facebook'ta. Facebook'ta Stories история деген- история болот. Бирок Stories Just koyup stories aytsa, deyт, stories stories негизи Instagram'da Instagram'da болот. коюлат да. Stories Instagram'da коюлат да. Instagram'da. Муну тапкылабай айтсак деле болмок керек да. жок, эме кылып көргөнүбүз жакшы. Бирок Instagram'dan stories бөлүшкөндө Facebook'tan деле stories. Stories деген Азыр ошондой болуп калды да. Instagram'дагы stories. Мурун андай эмес болчу да. Эмени Stories Instagram'ды сатып алгандан кийин ошондой болуп калды Азыр да. Facebook'тан эми чыгып калды. Мурун Балким албайт эле. экөө биригип мета болуп калды го. Бул кандай кылса? Facebook'ta бирок ошо эмедеги Instagram'дагы эмекке бөлүшкөнүн сторисин Facebook'ка чыгат. Facebook'ка чыгат да. Мурун эжеке азыр чыгып калды, чыгып мурун калды, чыкпайт чыкпайт болчу. эле, ооба. Эмени Instagram'ды сатып алгандан кийин анан чыгып калды. Ошондо биздин эмебиз версиябыз Instagram болот. Убакыт аякталды. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Эркайым жооп берет. Эркайым Сапарбекова. Биздин жооп Instagram социалдык баракчасы. Эсеп 1-0. Бул Instagram социалдык тармагы бир айда 400 миллион адам Stories бөлүмүнө сүрөт жүктөйт экен. Stories, пост айтпай эле коеюн, Эсеп ачылды жана команда өз карамагына 2000 сомду жүктөдү. Экинчи раунд. Оматбек Ашырбеков Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Байдылда Сарногоев Мидин Албаевке жазган катында улгайганда кээ бир адам унутчаак болорун айтып, жашаган үйү номерсиз болгондуктан жаңылып жазганы айтылат. Мидинге жазган катында. Мидин Албаевдин кайсы жерде жашагандыгын сиздер эки сөз менен жазып бериңиздер. Эгерде ал анын дарегин таппай аткан болсо. Кетти минута. Жер жүзүндө Жок, неме да? Бул Мидин Албаев. Байсың жашаган жерин Эсте албай жатам деген окшошон кандай ат бар? Сен атын эсте албай атам. Аты жок эмес. Жок, жок. Ала кет деген Жок, жок. Эки сөз менен дейт да, ошондой бишкекте көчөнүн аты болуш Ушундай керек нерсе да. көчөсү эсте албай кетем кандай? Жукаев Пудовкин эмеспи? Жукаев Пудовкин. Не помню деген. Албаев Альцгеймер деген сыяктуу эме жокпу? Жукаев Пудовкин Көчө жокпу? Скверос деген сыяктуу. Бир көчөдө эки ат бар го. Жукеевпи же сен Жукеевде жашай белең же берки Пудовкиндеде жашай белең, эсте албай калдым деген эмеспи? Кесилиштерди айткан эмеспи? Жок, кесилиштер кийин чыкты да. Бул көчө бир көчөдө эки ат бар да, Жукаев Пудовкин. Помнит деген сөз. Сен Жукеев көчөсүндө жашай белең же Пудовкина көчөсүндө жашай белең деген ой келди. Жибек жолу деген сыяктуу. Ушундай Жибектеби же жолунда. Жаш гвардия келди эле. жаштаса же гвардия. Анан неме адашып, адресиң адашып жазып. Убакыт Жаштар бүттү. менен берлеш. карылар үй эмеспи? Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул жерде эме мен жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Бишкекте Жукеев Пудовкина деген көчө бар да. Балким ошо сен Жукеевди көчөсүндө жашай белең же Пудовкина көчөсүндө жашай белең деген ойду айткан окшойт. Жашаган үйү номерсиз болгондуктан жаңылып жазган айтылат. Демек, Жукеев же Пудовкин. Ушул экөөнү адаштырып айтып алган деп атасызбы? Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам, урматтуулар. Жооп бул алаарча көрсөтөнү. Алаарча көрсөтөнү. Сабын окуп берейин. Улгайган сайын кээ адам унутчаак болот көрүнөт. Жашаган үйүң номерсиз жаңылып жазым көбөрөт деп Албаев Мидинге аларча көрсөтөнү деп ошого мындай бир багыштап жазган экен да. Үйү номерсиз деп атпайбы? Көрсөтөндө номер коюлбайт да. Ал жерде адрес да жок. Кайсы жерде эме билбейт. Айтор мына өкүнүү менен ушундай бир жазган кат экен. Эсеп 1-1. 1200 сом акча Оматбек Ашырбеков Сузак район тургунуна жөнөтүлөт. Куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Жана эсепти биз теңдейбиз. Эсеп 1-1. Oyun улантылат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Биленонодон бүгүнкү берүүсүнүн демөөрчүсү Байге фонду 20 миң сом Ошан мэриясы каржылап жатат. Ошан мэриясына ыраазычылык билдиребиз.
Аруна Тазабекова Бишкек шаарына силерге каршы суроо берет. Суроо. 19-кылымдын аягында Крымда деңизге чыгуу аябай мындай бир популярдуу болгон да, модага айланып кеткен. Керек болсо падыша өзүнүн үй бүлөсү менен жазында апрель айында ошол Крымга көчүп да келет экен. Падышанын үй бүлөсүнүн мүчөлөрү оор кышкы кийимдерин жеңил кийимдерге алмаштырып, жарым аралдагы апрель мезгилине ат коюшкан. Кайсы мезгил жөнүндө сөз болуп жатат? Минута кетти. Мөөнөтүнөн мурда жооп бар. Коркутдум да, жүрөк зык дейт түштү. Капар. Капар Момуналиев жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул баягы биз бархатный сезон деп коебуз. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Себебинде бул кийимдер бархаттан болгондо, ошону алмаштырып бархатный сезон деп коюшкан. Бархатный сезон 2-1. Жооп туура. 2-1. Аруна Тазабековдун суроосун команда тапты жана 1300 сом команданын эсебинен өттү. 3300 сом утушка ээ болот азырынча команда. Оюн улантылат. 4-чү раунд. Бархат сезону. Менимче Капар мырза бул суроону кайсы бир жерден окуган болушу да мүмкүн. Менде бирок оюма бир нерсе болуп келди. Укканмынбы, не болгонбу? Билист эртерээк алып бер, элге эме. Бизге билист эртерээк. Василий Станчук, Беларусь. Караңыздар. Сиздер көрүп турган сүрөт. 1955 жылы сиздер көрүп турган кичинекей ушундай чакан электрик поезди Нью-Йорктогу Голланд туннелине ушинтип жүрөт экен, туннелинде. 1955 жылы туннелдин ичинде Нью-Йорктогу. Эмне максат менен бул жерде кызмат кылат? Минута кетти. Бул поездичи жана жок мыналчы, поезддин астында поезд келатат, алысыраак тургула деп предупреждение кылып жүрбөйбү? Жок, аякта что-то полиция деген жазылып турат. Аларды чыгарып Тартып алат дейсиңби? Дагы? сумкаларын урдап качып кетатканда метродо ошо эми. Жок, мына өзү жалгыз эле жүрөт экен да, карасаңар. Жалгыз болуп атат, туннелдин ичи болуп атат. Ошо поезд келгиче бул чекесинде окшойт да, поезддин артында. Ошону келатканын эскертип аткан жокпу? Поезд менен. Балким адам каршы эмес эмеспи мындайгы. Ал жердечи мындай ит мышыктар деле түшүп калып чыга албай калбайбы дейм да. Жок, бул өзү түшө турган жери жок. Карасаң, сүрөттү карасаң. Суицидке барам деген тердимде качып турган нарда Жок, метронун поезди эки жактан ачылат го, анан кийин ошо адамдар кирген жактан кириш неудобно же болбосо милиция неме туннелдин ичинде эки поезд жол болсо экинчи бир жактан поезд жол кирет болушу да. мүмкүн да. Ооба. Бир поезд жол кирген жакта болсо өтүп кетсин кийин баягы Бул менимчечи бул чекесинде экен да, поезддин чекесинде экен да. Кылмышкерлерди тутуу оңой да, полиция адамдар менен кошо кирбей башка жакка. Бул өзү чыга албайт экен бирок аяктан бул. Бул өзү чыга албайт экен, ошонун ичинде эле отурат экен. Убакыт аяктады. Убакыт аяктадыбы? Анда регулировщикке токтойбуз да. Ондан башка неме жок. Үнөм бар пайдаланам десеңер же жооп бергиле. Пайдаланайлыбы? Өзүңөр билгиле, мен эскертип коюп атам да. Кимден чыкты биринчи бул вариант? Бул мен жооп бергенге аракет кылам дагы бир жолу. Али өткөндө Инстаграмда эме жазган экен, бул өтө Полиция деп жазылып турат капталында. Бул эме эмне жумуш аткарат? Бул ошо 55-жыл деп атасыз го. 1955 жыл болсо, азыркыдай баягы метро келеткан расписаниелери илинип, ушунчалык жакшы жолго коюла элек мезгил болсо керек деп ойлоп атабыз биз. Метродо келишет го поездар. Анан ошого бул алдын ала келип, ошо жердеги коопсуздукту жөнгө салуу үчүн кызмат кылат окшойт. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Ордо кандай дейсиздер? Кимде кандай вариант бар? Болсо айткыла, болбосо жоопту айтайын. Урматтуу алып баруучу, бул жакта ошол шахтага түшүп кеткендерди чыгарышка жардам берсе керек. Метродо жанакындай суицид кылгандар болушу мүмкүн, же болбосо жыгылып түшкөндөр болушу мүмкүн, ошолорду чыгууга жардам берген кызмат. Түшүнүктүү. Коопсуздукту жөнгө салуу. Кимде вариант бар? Бизде бир вариант бар. Бул баягы метро токтой турган жерди көрсөтө турган адам болсо керек. Ошо токтойсун ушул жерден депчи. Түшүнүктүү. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча бул жарык берип эрчитип жүрбөйбү деп атабыз да. Арткыдан келаткан адамдарды же
ошол поездга жарык берип турабы деген ой келди. Туура жооп. Жакшылап карап көрсөңүздөр, колу менен мындай бир нерсени мындай жаңсап аткандай. Мындай. Эй, секинирээк деп атат, Метро дебедим мен суроону. Туннель дедим. Мен туннель дедим. Туннелде эмне жүрөт? Эмнеге метро деп алдык биз? Капар. Туннелде машина жүрөт, Бизде Кыргызстандагы Көлбаев туннелинде машина жүрөт. 55-жыл караңыздар. Туннелдер эми мына Нью-Йоркто ушул туннель болсо керек эле ошо маалдачы. Бул автомобилдердин ылдамдыгын жайлатуучу полиция кызматкери. Урматтуулар, анткени бул убакта жолдо туннелде жүрүш эрежесин көп эмелер билген эмес, катуу айдап алган, көбү катуу айдап барып, секинирээк жүр, ылдам жүрбө деп колун минтип жаңсап атканын байкасак болот. Мен туннель дедим, сиздер эмнеге метрого өтүп кеттиңиздер? Мен түшүнбөй калдым. 2-2. Суроо эси Василий Станчукту биз 1500 сом утуш менен куттуктайбыз. Жана бул телегөрүүчү эсепти теңдеди азырчы. 5-чи раунд. Электропоезд деди. Мен электропоезд десе метро деп ойлоп. Электропоезд дедим. Чакан электропоезд дедим. Блиц раунд. Катар келип атат, ооба. Демек Айбек өзүн бир калыпты айландырып атат да Юланы. Азамат. Блиц раунд. Команда толук курамда ойнойт. Биринчи суроо. 20 гана секунда берилет, Ошонун расчетун аласыздар. Ал мен монтаждан коём эми сигналдын үнүнчү. Бирок мен токтотом 20 секундадан кийин. Бегайым Исакова Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Bir күнү Жусуп пайгамбар, Юсуф алейхиссалам деп билебиз, Биз кыргыздар Жусуп деп коебуз. Атасын айтат экен. Атаке, мен түшүмдө 11 жылдызды, дагы күндү, жана дагы айды көрүп турмун дейт. Бардыгы мага сажда кылып жатышкан экен дейт. Азирети Жусуп алейхиссалам бул түштү 7 жашында көрөт. Билесиздер, бул пайгамбардын өзгөчөлүгү түш жоруган болгондо түштөр жоруп берген. Кийин чоңойгондо жоруп берген. Бул түш акыры жорулат. Силерге суроо. Ай анын таежеси болсо, жылдыздар жана күн кантип чечмеленген? 20 секунда кетти. Бир туугандары 11 бир тууган болгонманкы, көп болгон бир туугандар. Ал эми күнчү, күн. Атасы да өзү. Күн атасы десинби? Падыша эмеспи ошол? Бул эме эмеспи? Жок, эме бул эме пайгамбар. Күн атасы берки. Таежеси дейт. Мына таежеси деп атат, ай таежеси. Ошол өлкөнүн падышасы эмеспи? Падыша күн ошол дагы башлаган деген сыяктуу. Ошо бир туугандары менен барган го. Өзүнүн нуру эмеспи? Калечайым ким жооп берет? Капар. Капар. Момуналиев. Урматтуу алып баруучу, бул атасы жана анын бир туугандары. Жылдыздар булар. Анын агалары бир туугандар. Канча бир тууганы болгон? Так билбейт экен, бирок ошо 10дун тегерегине да бир чыгармада окуганым боюнча. Жылдыздар бир туугандары, ай, күн бул атасы. Атасы. Жооп кабыл алынат. Эркем, сиз эмне дедиңиз? Күндү? Падыша. Ошол өлкөнүн падышасы баш ийет деп ойлодум эле. Ошол өлкөнүн падышасы. Эгер Бегайым жооп бергенде туура эмес болуп калат эле. Бул жылдыздар бир туугандары, күн анын атасы болгон. Биринчи суроонун жообу туура. Биздин авторжонка кылат. Башыңыз жылат. Адреналин бир көтөрүлүп түштүбү Бегайым? Эркайым? Меники көтөрүлүп кетти. Каным басым бар. Экинчи суроо. Укла. Абдилашим уулу Тайырбек, Лейлек районунан. Сиздердин кесиптеш педагог. Азырынча 500 сом команданын эсебинде. Суроого көңүл бурабыз. Обо, туннел дейт го дагы.
Алгачкы туннелдердин бири Германияда Рейн дарыясына жакын жерде курулган экен. Кызык, ал туннелди жасаган усталар көп нерселерге маани беришкен. Мисалы, туннелдин кеңдигин бир ат араба кеңири бата тургандай кылып ылайыкташтырышкан. Мындан сырткары, анын бийиктигине да көңүл бурушуп, туннелдин бийиктигин белгилөөдө алар ушул нерсенин кыймылына карап белгилешкен. Усталар эмнеге көңүл бурган? 20 секундда кетти. Мүнөтүнөн мурда жооп бар. Ким жооп берет? Эркайым жооп берсин, макул. Бирок Эркайым Сапарбекова. эме? Эркайым мөөнөтүнөн мурда деп атасыз. Урматтуу алып баруучу, ошол биздин оюбузча баягы ат чапкан ат арабачынын камчысынын бийиктиги менен туннелдин бийиктиги дал келиш керек да, туннел андан бийигирээк болуш керек. Экинчи суроо жооп да туура. Үчүнчү акыркы суроо. Дагы 5 сом команда коюпту. Ушуну туура жооп берсеңер гана упай аласыздар. Турганбаев Меримбек, Кадамжай районунан. Баткен облусунун тургундары активдүү. 1968 жыл, 1996, 2024, 2052 ушул жылдарды бири-бири менен эмне байланыштырып турат? Караңыздар. 4 цифраны айттым. Кетти 20 секундда. Ортосунда канчадан болуп атат? Саммит же неме эмеспи? Олимпиадалар. Жок, 68 менен 96-нын ортосу экти эмес болуп атат да. 28 жыл Жылдарда эмес. 28 жыл экен аралыгы. Жок, болмаса эки кошпойт эле. 38 жыл болуп атат. О 28 жыл болуп атат аралыгы. 28 жылда эмне болду? 28 жылдан болду. 28 жылда эмне болду? Быйыл эмне болуп атат? 28 жылда эмне болушу мүмкүн кайталанып? Быйыл эмне болду? Убакыт аяктады. Эмне айтат? Эмне болушу мүмкүн? Калечем. Бул жылдары бири-бирине кандай байланышы болушу мүмкүн? Эмне? Бул 2052-ге чейин кетип атат да. Демек бул телекөрүүчү бир нерсени эсептеген. Ким жооп берет? Бул жерде эме командадан такыр эме чыккан жок. Ой чыккан жок, версия чыккан жок. Анан дагы бир жолу чолпонбай болушка туура келип атат. Бул 28 жылдар экен бул жерде, макул. Жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Аралыктар 28 жылдан бекен. 28 жылдан экен. 68 менен 96-нын ортосу 28 экен, менимче. Анан бул 96 менен 2024-нүн ортосу да 28 экен. Анан 52 дагы ушу 28 жыл экен. 28 жылдын ортосунда эмне болушу мүмкүн деп мен эме биз эч кандай неме таба албай жатабыз. Балким бул курулган үйлөрдүн эмеси эмеспи? Мөөнөтү. Бирок 50 жыл болуш керек аларга. 50 жыл болот аларгачы. Арабыздарда математика деле чыкпады да. Математикалерде тиешелүү нерсе эмес, бул негизи мына жылдарды сүргөн, жылдарды мына бир байкап жүргөн, анализ кылган адамдар тезирээк тапса керек эле. Туура жооп. Ушул жылдардын календарлары окшош экен, урматтуулар. Макул болуптур, биз кабыл алдык. Календарлар боюнча дагы анализ кылып коюуга чакырып кетер элем баарыңыздарды. Оор суроо экен бирок. 28 жылда бир айланат да, урматтуу Каличайым. 3-2 азырынча телевизионда алдыда. Оюн улантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Колду бергиле. Эч нерсе эмес. Биле элеңер силер? Ордодогулар. Ар бир 28 жылда календар кайра мурунку абалына келет. Дүйшөмбүсү дүйшөмбү, шейшембүсү шейшембиге келет. Ордого суроо. Команда дем алат 1 минутта. Дем алайлычы макул. Барактарыңар даярбы? Жалпы ордого каршы Чолпонай Тулибаева суроо берет. Турчуң бүт. Алардын жазып берем да, булар мага тапшырышат. Бул телекөрүүчүнүн суроосуна 1000 сом акча коюлган. Жалпы турган билермандарга каршы ойнойт. Суроого көңүл бурабыз. Урматтуулар, суроо. Жайытта, чоң жайытта, же кичинекей жайытта, айтор жайытта 50 жандык бар. Алардын буттарынын саны 140.
экен. Булардын канчасы коен, канчасы тоок? Тапкыла. Кетти минута. Мен таптым. Тапсаңыз унчукпай туруңуз. Ой, 140, 140. Буттардын саны 140. Булардын канчасы коен, канчасы тоок деп атам. тоок деди. Демек 4 бут жана 2 бут жөнүндө сөз кетип атат. Секундалар азайып атат. 10 секунда калды. Телефон колдонбош керек. Телефон колдонгондор жокпу? 5, 4, 3, 2, 1. Вакыт бүттү. Тапшыргыла. Жооптор бергиле. Бергиле жооптор. Тез. Жооптор бергиле. Бергендер окуй бериңиз. Биринчи Семетей берди. Канчасы- Сагын берди. Сагын Канчасы коен, канчасы тоок? Сагын 20 коен, 30 тоок дептир. Так. Анан кийин Семетей 20 коен, 30 тоок. Семетей дагы 20 коен, 30 тоок дептир. Жок, сен кайра алып кайра бердиң да. Сен кайра алганда бул берип калды. Динара Сапарова 30 тоок, 20 коен дептир. Үчөөнүкү бирдей жооп болуптур. 30 тоок, 20 коен. Баардык командалар туура тапты. Оюн улантылат. Ибрагим, сенде ушундай версия бар беле? Жетишпей калдыңбы? Чыңгыз экөөң эсептеп. Сиздерге каршы Айнура Парпиева Кызыл Кыя шаарынан сиздерге каршы суроо берет. 21 кылым статистикалардын кылымы, мисалы, эсеп китеп боюнча, мисалы, сатып алууда Кытай эли 1-чи орунда турат. Жылына эң жок дегенде 400 миллион даана сатып алат экен. Экинчи орунда Индия турат. Аларда 250 миллион даана сатып алат экен. Үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаттары 105 миллион даана сатып алат экен. Демек Кытайлардын ар 3төн бири жылына анын жаңысын сатып алат экен. Жылына. Эмнени сатып алуу боюнча сөз болуп жатат. Кетти минута. 400 миллион Кытайлар сатып алса, 250 миллион эмелер бул эмнени сатып алышы мүмкүн? Сатып алабы же сатабы? Анан жаңылап турат дейт. Сатып алат. Сатып ал. Телефон, ноутбук ушундай. Алар өздөрү Өздөрү чыгарат. Ушулар телефондорду чыгарганы бирдеке иштетишпейби? Жаңылайт дейт. Жаңылап турат дейт. Баягы өзүнүкүн колдонгондорун жаңылайт экен да. Неме эмеспи жана палычка? Аны индиялыктар иштетишпейт да? Индиялыктар чайбы? Балким телефон, айфон бар. Айфондун сатылышы. Ошонун сатылышы эмеспи? Болушу мүмкүн да, сен тең ошол эми. Жаңылайт дейсиңби? Жаңылап турат да? Ооба, өзүнөн эле жаңылап турат десең. Индиячы, апыжым Индия. Өздөрүнүкү, Кино андай биринчи орунда Индия турат кино боюнча. Бул миллион жылына. Макул, бул деле вариант, дагы вариант, бирөөн вариантын жокко чыгарбайбыз. Дагы сенен ой чыкпай атат, вариант чыкпай атат. Айда, козгол. Кыгылда. Кичине вариантын. Инде окшоштуктар экен да, анда бир-бирине Эскерте кетейин, команда ортодон жардам алса болот, анткени бир упай артта келатат. Үнөмдү пайдаланса болот. Же бонус сураса болот. Бул суроонун байгеси 1500 сом. Калычайым. Урматтуу алып баруучу, биздин командадан Эркайым Сапарбекова жооп берет. Эч кимден жардам албайсыздар. Эми рисковать этип көрөлү. Эркайым Сапарбекова. Тобокелчиликке барып көрөлү. Биздин оюбузча бул смартфон, телефон жөнүндө сөз болуп атат. Кыска нуска болот. Смартфон боюнча сөз болуп атат. Телефон. Айфон эмес болот. Жооп кабыл алынат. Бирок
Маселе велосипед жөнүндө болду эле. Урматтуулар, велосипед сатып алуу жөнүндө болуп жатат. АКШта ар экинчи адам ден соолугу үчүн гана сатып алат экен велосипедти. Жакшы. 4-2 эсеп. Соо эсеп Парпи Айнуран куттуктайбыз. 1500 сом утуш менен. Жана телекөрсө тарапка дагы бир упай өттү. Чамдаңыздар, команда чамдаңыздар, Премьер Лигага чыгып алыңыздар. Айпери Жаныбекова Кара Балта шаарынан силерге каршы суроо берет. Улуу манасчы Саякбай Каралаев жылдызы жанып Манасты СССР боюнча баары угуп, Союзду кыдырып айтып келгенде, угуучулар ага бир лакап ат ыйгарышат. Саякбай Каралаевге. Ал аттын кыргызчаланганын уккан анын байбичеси Бейшекан апа чычалап капа болот. Чалымдын жакшына кайтып турса, эмнеге андай дешет деп чычалайт. Урматтуу билермандар, кандай лакап атка чычалаган анын байбичеси? Минута кетти. Радио деген нерсе ушундай лакап. Жок, Гомерди ошондо айткан. Эми 20-жылдын Гомери дешкен го. Аны ошондо ал Гомер эми кыргызча бою кичинерээк болгон. лакап аты. Кыргызчасы караганда мындай юмор аралашкан эмес. Пулемет эмеспи? Пулемет деген эмеспи? Кыргызчасында күлкүлүү туюлган. Али неме пулеметчи Максимка болгон го Союз кезинде. Ошого неметкен эмеспи? СССРди айтат да. Орустарды айтып койушу мүмкүн да ушуна. Пулемет Россия Тынбаевдин Катюша эмеспи? Эмнин котормосу? Катюшаны кыз деп неметип капа кылган эмеспи? Побед болду. Чарли Чаплин там не деши мүмкүн. Гомерди көзү көрбөйт го, ошону айткан эмеспи? Жок, Гомер десе, ал аба жакшы лакап болбой калат. Тез абдан айтканда. Ошо эмне болушу мүмкүн ошондо? Абдан тез айтып, Токтобой айтканда. Папугай деген эмес. Тотукуш эмес. Алатын укса. Не дегенди айтасыңар? Неге сен эме деп коюшат, айтып коюшат сени дейт да апасы. Ошону исте айтасың. Убакыт бүттү. Калычаев, кандай чечим келдиңиздер? Биз Ордодон жардам алабыз. Урматтуулар, жакын келиңиздер. 20 секунд убакыт кетти. Колобок деш мүмкүн да. Көмөштөн Ар жерге барып ырдап жүрүп. Гомерди мен айттым, Гомер жок. Калабык жакшы. Эмелерге байланышы. Анткени денесине дагы эме болот. Которбайт да кыргызча. Ошону котора бер. Меники. Убакыт аяктады. 20 секунд болду. Жардам токтотобуз. Советтер Союзунда Жардам токтотобуз. Калычайым. Ордодон эме Колобок көмөч деген эме келди, вариант түштү. Анан өзүбүздүн вариантыбыз деле өтө жакшы болбогондугуна байланыштуу ошол Ордон вариантына токтолобуз. Бир жоопто айтам. Маселе анын эл койгон лакап атында. Гомер, Гомер деп эл ошону ат койгон. Адабиятчылар, мамлекеттик ишмерлер СССРди кыдырып келгенден кийин ага Гомердин Гомери деп дагы бир кошумчалап айтышкан да. Муну байбичеси эмне деп угуп алган болушу мүмкүн? Көмүрдүн көмүрү деп угуп алган, урматтуулар. Бул лакап эмес да, көмүрдүн. Ооба, кыргызчаланганы дедим менчи. Анын лакап атынын кыргызчаланганы дедим. Демек Гомердин кыргызчасы. Гомердин кыргызчасы көмүр болуп которулбайт да. Которулган деген жокмун. Жок, сиз мындай дедиңиз да, кечиресиз го, мен талашпайын ушул оюндачы. Биз талашпайлы деп келдик эле да. Сиз ушунуз лакап аттын кыргызчаланышы, кыргызча которулушу, кыргызча айтылышы дедиңиз. Мына угушту бардык эле угушту. Жок, которулуш деп кыргызчаланганын дедим. Сиз болгону эгерде кыргызча угулушу Гомер деген вариант бизде бар эле да. Кыргызча угулушу дегенде Гомер десеңиздер жооп туура эмес болот эле. Жок, макул болуптур. Бирок кыргызча угулушу десек, балким башкача нукта ойлонот элек да. Азыр сиз кыргызчаланышы дегенде биз аны Ордо деле ошондой ойдо болду. Урматтуу алып баруучу, дагы талаш тартыш маселе жаралып калып атат да. Негизи мындай болду. Биз ушул жерде бардык эле мына
жардам беришти ордо. Биз которуп оор болуп калдык да эмнегедир. Гомер которулабы? Жок, гомер которулбайт болчу. Биз Аны эмнени айтып атасыңар анда? биз башка версияларды которо баштадык да өзүбүздүн оюбузга келген. Лакап аты белгилүү гомер экени. Кемпир аны башкача угуп алган деп атабыз. Кыргызчаланганы кыргыздар уже элестетсеңер эй. Туура, биз гомерге басым жасабадык. деген жок. Канчанчы жыл жөнү сөз кетип атат. Гомерди араң уккан кыргыз гомер дейт да. Туурабы? Урматтуу алып баруучу, биз эми анын лакап аты гомер менен чектелишин билбейбиз. Балким ар кандай ат коюлган Жок, болушу мүмкүн. гомер эле дейт. Саякбай, башка аты жок мунун. Неме, макул болуптур да. Мен эми чечими мындай болуп атат, урматтуу алып баруучу. Мына суроону алмаштыр деген дагы бул биздин мындай алсыздыгыбыз болуп калып атат да. Алмаштырбай эле койсун. Алмаштырбай эле телекөрүүчүгө бере бериңиз. Бере бериңиз. Макулбуз биз. 5-2, эсеп 5-2. Оюн улантылат, урматтуулар. Суроо ээсине ыйгардык. Бул раунду дагы. 8-чи раунд, 8-чи Бол раунд. 8 раунд башталды. Кегиле. 8-чи раунд. Кегиле. Макул. Кандай болгон кезде дагы оюн улантылат, э? Макулбу? Болду, кетти. Кетти. Неме? Жамалдин Нурбаев Араван районунан сиздерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге сыр сандык аркылуу берген суроосун. Жанду, тек. Жакшы оюн болуп атат деп силер кичине бизге мотивация берип турсаңар, силер жыттап көрчү капар. Жыттап көрчү. Урматтуулар, суроо. Кетти. Португалиянын кээ бир ресторандарында сыр сандыктын ичиндеги нерсени кардарлар официанттардан сураганга болбойт экен. Официанттар муну угуп аябай мына уялып кетет экен да. Кардарларды суратпаш үчүн алар ушул маселени да эске алган. Португалиянын кээ бир ресторандарында. Сиздерге суроо. Сыр сандыктын ичинде эки нерсе бар. Ресторан тармагына, тамак аш тармагына тиешелүү эки нерсе бар. Эмнени суроого болбойт ресторанда? Кетти минута. Вилка менен кашык эмеспи? Бычак. Вилка менен бычакпы? Кашык. Эмнеге именно Португалияда? Анан Зубочистка болушу мүмкүн эмеспи? Менде ушу зубочистка деп ресторанда эстетикасы жогору. Салфетка эмеспи? Салфетка деле болушу мүмкүн. Эки нерсе деп атам, балким эки нерсе болсо бир нерсе. Жакын нерсе болушу мүмкүн. Зубочистка сураганга ыңгайсыз болуп кетеби дейм да. Балким сураганы мүмкүн эмес. Эки нерсе деп атат дежеке, бул не болушу. Балким неме да, андай, не тамак заказ беришин билбейт да, туурабы ал жердечи? Балким вилка менен жей турган кашык келсе, вилка менен бычак эмеспи? Вилка менен бычак болот же вилка менен кашык болот деген нерсе болуп калды. Ошону сурабайлы жөн эле Коп коюшат эле. алдын ала коюп коюшат. Алдын ала. Бар ичет Сахар ложка эмеспи? Сахар менен ложка, кичинекей ложка. Калыча убакыт актады. Үнөм аласыздарбы? Үнөмдөлгөн убактыбызды алып талкуулап көрөлүчү. Кулагым кызып кетти го эми. Үнөмдөгү убакыт кетти. Туз менен калемпир эмеспи? Туз менен калемпир. Тузу аз Себеби туз тамактын тузу азыраак болуп калып, туз менен калемпир сураса уялып кетпейби? Жок, бул туз менен муч болушу мүмкүн экен. Себеби неме кылат да, жанагынын жаныначы дайыма сервировка кылат да, кашыкты аны по-любому коюлат кашык менен эмешачы. Туз менен муч болгондочу, жана туз сураса, туз аз болуп калыптыр деп, мына Уялып кетишин поварлар, дейсиңби? официанттар өздөрү күнөөлүү сезбеш үчүн атай коюп алар тем более жок аяктарда балким тузга ончо маани бербесе керек деп ойлойм да. Муч менен калемпир менен туз эмеспи? Официанттар уялып кетет. Жок, ошо туз менен неме калемпир деп атам, байтан бери эле ошол ойго келип атабыз. Бирок эме ошолбу деген ой келип атат да. Просто туз менен муч сураганда жана тамактын немеси даамдуу жасалган эске алып атат да. Официанттар эске алынган. Туз менен муч болсо официанттарга тиешеси жок болот. Алар алып келип берет да. Жок, алар ошо заведение. Ошону сураса алып келип берет да. Ресторандын немесине. Баары алып келип берет да. Калычайым. Жок, туз менен. Сыр сандыкта эмне бар? Эки нерсе бар.
Айнура Валижанова жооп берет. Айнура Валижанова. Тобокелчиликке бара береличи. Жооп берсинчи, туурабызбы болбосо да сүйлөсүнчү бүгүн ушул. Эсеп 5-2. Айнура. Боло берет. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу боюнча бул сыр сандыктын ичинде туз менен мурч. Туз менен Ооба, мурч. мурч. Калемпир. Эмне деп айтылат өзү? Мурчпу, калемпирби? Мурч калемпир менен мурч. Мурч бул калемпирден майдалатылган, талкаланган. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Ордодон силерден да сурайт. Сиз өзүңүз тамакка калемпирди, тузду кандай кошосуз, Айнура? Силерден да. Жакшы кошом. Көп эле кошом. Көп кошосуз. Ооба. Түшүнүктүү. Бул суроо 2000 сом коюлган. Же 6-2, Жөн жүрөктү же кыстыңыз да, сразу. 5-3 болот. Көрөбүз. Эмне бар экенин көрөлү. Бияктан көрөбүз, Туз жана мурч. Жооп туура. Аке, Мурч же бересизби Калычайым? Аябай сизге Стартор керек болуп элден. турат. Ошо мен Ачуу басат Ой деген. келди да. Ке, очаппайсыңарбы? 9 раунд. Ичиңерден эмени чыгарбачы, деп чыгарайлычы. 9 раунд. Азамат Элеонора Бишкек шаарынан сизге каршы суроо берет. Туз жана шекер дегенде иш бүттү эле да. Анда Айнуранын айлыгынан 2000 сом алат элем да. Суроо. Концентрация. Кыргыз-Түрк Манас университетинин тарых бөлүмүнүн студенти экен. 2007 жыл 30 август. Чыңгыз Айтматов Америка үнү радиосуна интервью берип жатат дейт. Берүүсүнө дейт. Балким телеканал. Журналист суроо берип атат. Чыңгыз Төрөкулович, сиз көптөгөн белгилүү адамдар жана саясатчыларды тааныйсыз. Алардын кээ бири азыр тирүү эмес. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, сиз алардын кимисине кат жазат элеңиз дейт экен. Эгер көзү тирүү болгондо деп атат да. Чыңгыз Төрөкулович айтат экен, менимче, эгер чыгармачыл жагына келе турган болсок, улуу акын жана ал белгилүү редактор. Тактап айтканда, Новый мир журналынын башкы редактору Александр Трифонович Твардовскийге кат жазмакмын деген экен. Ал эми саясатчыларданчы деген суроого албетте кайра куруу жана айкындуулуктун башкы идеологу, анын дагы аты Александр. Сиздер аны улантып бериңиздер. Биз аны көп достоштук ал киши менен дептир. Азыр болуп жаткан окуяларга анын ою аябай маанилүү болмок. Идеолог болгон экен кайра куруу боюнча. Александр фамилиясын табыңыздарчы, кетти. Жок. Али Маленков беле. Маленков беле. Солженицын эмеспи? Ал идеолог болгон го эмесин? Солженицын. Александр Солженицын беле? Жок, кайра курууга салымы бар деп атат да. Ошол жылдары Кимин? Жок, бул сынчылык эмес, саясатчы деп атат. Саясатчы деп атат. Саясатчы деп атат. Александр кимди? Политик экен да. Ооба, политик. Твардовский өзү ушундай болгон эмеспи? Твардовский өзү идеолог болгон эмеспи? Кайта эле Александр Твардовский деп өзүн тандаган эмеспи? Аны политик катарындагы дейсизби? Соғыш жөнүндө көп жазган. Жок, мунун аты дагы Александр деп атат. Мунун аты дагы деди. Ошол эле адамдыр да. Кайра эле ошол адамга жазат. Дагы Александр ким деген эме бар, саясатчылар бар. Политиктер. Дагы Александр Солженицын, Александр ким болушу мүмкүн эң негизгиси? сага берем. Бонус аласыздарбы? Ооба, бонусубузду алалы. Кетти бонус.
Александр Бул негизги Твардовский сүрөсүн ооба да кайсы? бирок ал эмес деди азыр ачык эле айтты экинчи Александр деди Ал эмес деп айтылбады. деди бул досу деди экинчи Александр досу деди Твардовский десем жок деди дос болгон эмес Жок, экөө тең болушу мүмкүн. Досу да болушу мүмкүн, неме дос болушу Ким мүмкүн. болушу мүмкүн дагы? Билген Александрлар жазбайсыңарбы орус саясатчылардан? Александр жазсаңыз. орус саясатчыларын жакшы билбейт экенбиз да биз саясатка анча аралашпайт Окуш экенбиз керек го, окуп коюш керек. Ар тараптуу деп жөнөтүп атат да силердичи. ооба да немелердин башкаруучу президенттердин Ошол чыгыз айтпадымбы замандашы. Александр Брежневдин Маленков беле деген бар эле го бир анын аты ким эле Жок, ал не Хрущев. жок Маленков деген болду беле Александр баты. Маленьков. билбей атам да анын аты ким эле Черненко эле. Черненконун аты башка эле Бир жыл болгон ким болду экен? жок бул кайра куруу деп атат да кайра туруу деп атат расачы Александр Андреевна Жок, Александр деген саясатчы жок эле, бирок эме ал деген саясатчы жок ал Убакыт бүттү. Калчайым. бизде бир кызыктай эме болду Акыркы тамгасы В. Силерге дагы бир жардам берейинчи. Эми таппасаңар деди? билбейм. Акыркы тамгасы, фамилиясы акыркы тамгасы В. Бардык эле В да. Калычайым. Ким болушу мүмкүн? неме Капар Момуналиев жок Капар Момуналиев, Александр ким? жок ал эмес Жок, макул эми. Урматтуу алып баруучу, Өзүнүн биз оюн буга чейин айтып өзүбүздүн бир ойго такалган элек, ошол бойдон калабыз. ооба ошону айтып бер туура болсо болбосо эле Ооба. Бул албетте эң негизги кеңешчиси бул Александр Твардовский болгон. Анан ошол эле мезгилде идеолог катары дагы өзүнүн баягы саясатта орду бар, бир өзгөртүүгө чоң салым кошкон деп деле ошол эле Александр Твардовский айткан болсо керек, ар тараптуу адам деп. Эми биздин вариантыбыз эми башка баягы. биз башка Ойду бузбай. божомолдобой эле ошо Ооба. өзүбүздүн туура эмес болсо да өзүбүздүн вариантыбызды айттык Түшүнүктүү. Анда мен бир нерсе дей албайм. Жоопту кабыл алгандан башка аргам жок. Себеби мен бул эки башка инсан деп аттым да. Туура жооп. Бул белгилүү орус саясатчысы. 1923-жылы туулган. Бул Чыңгыз Айтматов менен мында бир замандаш болгон да. Аябай белгилүү саясатчы Александр Николаевич Яковлев жөнүндө сөз болуп жатат, урматтуулар. Эгерде саясат маселесине келсек, мен Яковлевдин суроо бермекмин, чыгармачылык жактан Твардовскийге суроо бермекмин деп ушул эки инсанды айткан экен. Ушинтип, урматтуу билермандар, бүгүнкү оюн 6-3 эсебинде жыйынтыкталып калды. Жана теле көрүүчү Элеонора Азамат кызын биз 2200 сом утуш менен куттуктайбыз. Алып баруучу бүгүнкү оюнда Капар мырза мыкты болду. Түшүнүктүү. Сагын мырза, сиздин оюңуз. Ал эми суроолордо мага календар жөнүндөгү суроо жакты. Оор суроолорду аракет кылды команда капитаны, белгилеп койсок болот. Албетте анан Капар мырза ой пикирин айтты. Рахмат. Калычайым, эки ооз сөз сизге. Кайсы суроо жакты командага? биздин командага дагы деле ошол эме календар жөнүндөгү суроого Семетей айткан эмеге токтолобуз. Биз деле ошол суроону тандайбыз. Рахмат. Анда команда Барбол шириңдер менен сыйлап коелу, оюн акырын. Барбол шириңдерине туз менен мурчту кошуп жейсиздерби? Чоң рахмат. Команданын бүгүнкү утушу 5300 сом болду. Таза утушу 5300 сом болду. Капар Момуналиевке бүгүнкү оюнда мыктылыгын көрсөткөн үчүн дагы 1000 сом кошобуз. 6300 сом команданын утушу болду. Куттуктайбыз. Мыкты суроо ээси болгон биздин бул Блицте болчу, албетте. Тургунбаев Мээрбек мырзага мыкты суроо ээси болгондугу үчүн дагы 1000 сом акча менен бул телегөрчүнү да сыйлайбыз. 1,5 сом акча бул телегөрчүгө кетет. Анда эмесе, урматтуу телегөрчүлөр, биздин оюнубуз жыйынтыкталды. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү били жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Мыкты суроолорду сиздерден күтөбүз. Ош шаар мэриясына чоң рахмат бизди колдогон үчүн.